Бишкекте дарыгерлердин көзөмөлү рецеби жок антибиотик ичкен 60 жаштагы аял дарыга аллергия болуп 12 январда кечинде каза болду. Бул тууралуу шаардык тез жардам кызматынын башкы дарыгери Игорь Борисов кабарлады. Кечинде тез жардам кызматынын реанимация бөлүмү барганда аял катуу аллергиялык реакциядан улам көз жумуп калыптыр. Маркум тааныштары телефондон эле айткан антибиотикти ичип аллергиялык шокко түшкөн экен, деди Борисов. Дарыгерлердин айтымында акыркы күндөрү сасык тумоо менен коронавирус күндө күчөгөндүктөн антибиотиктерди көзөмөлсүз ичип катуу аллергия болгондор көбөйүүдө. Чүй облусунун Кемин районунун аймагынан белгисиз үлгүдөгү тапанча, жылмакай саймалуу мылтык F1 кол гранатасы жана 5,6, 15,6 мм R үлгүсүндөгү бир нече ондогон октары сакталган жер табылды. УКМКнын алдын ала маалыматтары боюнча курал-жарак, октары, жардыргыч заттар өзгөчө оор кылмыштарды жасоо үчүн даярдалган. Азыркы учурда алынган буюмдардын кайдан келгени жана бул жашыруун жайды уюштурган адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Атайын кызмат ок атуучу куралдарды, ошондой эле ок дарыларды, жардыргыч заттарды жана жардыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз алуу, берүү, сатуу, сактоо, ташуу же алып жүрүү кылмыш жаза жоопкерчилигине алып келерин эскертет. Аны укук коргоо органдарына өз ыктыяры менен тапшырган адамдар кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Казакстанга барган Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн тынчтык орнотуучу аскердик контингенти эртең 14 январда кайтып келет. Бул тууралуу Коргоо министрлиги кабарлады. Белгилей кетсек, ЖКК Коопсуздук кеңеши Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин улуттук коопсуздукка жана өлкө суверенитетине келген коркунучтарга байланыштуу кайрылуусунун негизинде тынчтык орнотуучу жамааттык күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. Кыргызстандын жогорку кеңеши аскерлерди жөнөтүүгө макулдуу берип, жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык Казакстанга 150 аскер, 8 сооттолгон техника, 11 аскердик автоунаа жөнөтүлгөн. Жоокерлер негизинен стратегиялык маанидеги объектилерди кайтарууга жардам берери айтылып, кийинчерээк кыргызстандык аскерлер Алматыдагы маанилүү стратегиялык объект катары эсептелген ТЭЦ-2-ни кайтарып жатканы белгилүү болгон. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Павлодар, Батыш Казакстан жана Түндүк Казакстан облустарынан өзгөчө абал режимин алып салуу боюнча жарлыкка кол койду. Жарлык бүгүн 13 январдан тарта күчүнө кирди. Таңкы саат 7:00дөн баштап аймактын тургундары баштапкыдай жашоого өттү. Эске салсак, Казакстанда баш аламандыкка байланыштуу 5 январдан 19 январга чейин өзгөчө абал режими киргизилген. Казакстанда массалык нааразычылык акциялары 2022 жылдын 2 январында башталган. Президент Касым-Жомарт Токаев өлкөгө өзгөчө абал жарыялап, өкмөттү отставкага кетирип, коопсуздук кеңешин өзү жетектеп баштаган. Анын өтүнүчү менен ЖКК өлкөлөрү Казакстанга бейпилдик күчтөрүн жөнөткөн. Алардын катарында Кыргызстандан Скорпион атайын отряды да барган. Кыргызстанда 2 айга жеткидей ундун запасы бар. Бул тууралуу ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Рустам Жунушов билдирди. Ал буга чейин түзүлгөн келишимдерге ылайык Орусиядан буудай алынып жатканын маалымдады. Казакстан чек арасын жапкан учурда өлкөдө өндүрүлгөн унду мыйзамсыз ташууга тыюу салуу аркылуу жана Орусиядан келген буудайдын эсебинен элде ун менен камсыз кылууга болоорун айтты. Жунушов ундун баасы көтөрүлбөгөнүн, Талас облусунда гана бир аз кымбаттаганын кошумчалады. Кыргызстан ундун басымдуу бөлүгүн Казакстан менен Өзбекстандан алат. Быйыл Кыргызстанда суга суунун тартыштыгы жана аптаптуу ысыктан улам буудайдын дөң жыйымы 41,4%, арпанын түшүмү 58% кыскарган. Буга байланыштуу буудайдын баасы бир жылдын ичинде дээрлик 40% өскөн. Министрлер кабинети азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу үчүн буудайды сыртка экспорттоого тыюу салып, өлкөгө буудай жана ун ташып кирүүгө кошумча нарк салыгын убактылуу алган. Туркияда Кыргызстандагы кышкы туризм таанытылып жатканын элчи Кубанычбек Өмүралиев Азаттыкка билдирди. Ага ылайык баш кала Анкара шаарынын көчөлөрүндө Кыргызстандагы кышкы туризмди жана лыжа базаларын жарнамалаган атайын тасмалар түрк тилинде көрсөтүлүүдө. Туркиялык ири басылмалар Кыргызстандын туризм потенциалын жазып чыгышты. Пандемияда Туркиядан Кыргызстанга келген туристтердин саны азайганы менен жылына 100 миңдей туркиялык турист эс алганы келет. Ал эми Кыргызстандан Туркияга жылына 70 миңдей кыргызстандык барат. Кыргызстанда жалпысынан 23 тоо лыжа базасы бар, учурда анын 17си иштейт. Кышкы эс алууга ылайыкташкан жайлар негизинен Чүй жана Ысык көл облустарында жайгашкан.